Саламатсыздарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн кыргыз адабияты сабагынан Темиркул Өмөталиевдин Күч бирдикте жомогун өтөбүз. Алгач Темиркул Өмөталиев жөнүндө маалымат алалы. Ал 1908 жылы Ош облусунун Аксы районундагы Төөжар айылында төрөлгөн. Анын 30 жылдары жарык көргөн Туратбай, Айсулуу, Кубат сыяктуу поэмалары бар. Ал улуу ата мекендик согуштун катышуучусу. Күч бирдикте жомогу бул жомок экенин билебиз. Бул жомокто акылман ата өсүп келаткан балдарын кантип тарбиялагандыгы, анын акылын укпай ынтымаксыз болгон балдарын баарын башын бириктиргени жөнүндө баяндалат. Биримдик, ынтымак, күч бирдикте деген сөздөр бул жомоктун негизин түзөт. Ынтымактуу деген сөзгө кластер түзгүлө. Үй тапшырмасы жомок боюнча түшүнүүңөрдү айтып бергиле. Көрүшкөнчө саламат.